Бүгүн Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо тармагына 107 дана медициналык унааларды тапшыруу азем болуп өттү. Кыргызстандын экономикалык жана стратегиялык өнөктөшү Россия Федерациясынын колдоосу менен COVID-19 кесепеттерин жоюу долбоорунун алкагында жалпы суммасы $3 миллион түзгөн 107 унааны саламаттык сактоо министрлигине өткөрүлүп берилди. Бул долбоордун алкагында Баткен районунун Кызыл Кыя аймактык ооруканасына дагы жаңы үлгүдөгү тез жардам унасы тапшырылды. Кызыл Кыя жалпы дарыгерлик практикалык борборуна бүгүнкү күндө бир тез жардам автоунаасы бөлүндү. Бир жардамга керектелүүчү комплектациясы менен биринчи медициналык жардам көрсөткөнгө аябай ыңгайлуу болуп атат. Бул бизге аябай мындай сүйүнүч түйдүрүп турган мезгил. Айта кетсек, буга чейинки ошол эгемендүүлүк алгандан бери Кызыл Кыя жалпы дарыгерлик практика борборунун өкмөт тарабынан бир да мындай автоунаа бөлүнгөн эмес экен. Ошондуктан ушул жылы быйылкы бизге ушул мына тез жардам унаасы бөлүндү. Биз аябай кубандырып турат. Анткени биздин шаарда ошол 120 миңден ашуун калкка мындай тейлөө көрсөтөбүз. Андан сырткары биздин жакынкы жайгашкан райондорго дагы биз ушу медициналык жардам көрсөтөбүз. Бүгүнкү күндө ошол биз азыр өкмөткө аябай ыраазычылык билдиребиз. Ушундай бизди камкор көрүп, бизге ушундай автоунааларды алып бергендиги үчүн.